саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде маданият шоу жаңылыктары. Студияда Азема Акберди кызы. Бүгүнкү чыгарылышта маданият өкүлдөрүнүн жашоосундагы акыркы өзгөрүүлөр жана апта башындагы маанилүү окуялар тууралуу кеп кылабыз. 30 январда Жаштык аренада блогер Арген Асанов уюштурган блогер жана музыка аталышындагы фестиваль болуп өттү. Анда Кыргызстандын жана Казакстандын белгилүү ырчылары жана блогерлери катышып, иш-чара мыкты деңгээлде болду. Казакстандан Ботомия, Дарикорн, Баян Сулуу, Дикорай, Драган Кенем атасы менен жана башка ушул сыяктуу көптөгөн белгилүүлөр келсе, өлкөбүздөгү атактуу жылдыздар өнөрүн тартуулашты. Бүгүн элибиздин сүйүктүү ырчы кызы Нурайым Акылбекова өзүнүн 21 жашын белгилеп жатат. Өмүрлүк жары акын Нурсултан Малдыбаев комуздун коштоосунда куттуктап жатканын ырчынын Инстаграмдагы акыркы тарыхчасынан көрсөк болот. Көкбөрүүчү Анарбек Сейитбек уулу жакындарынын корчоосунда улууна тушоо той берди. Той учурунда жубайлардын туңгузу күтүүсүз кылып ата-энесине ыр белек тартуулаган. Кубанычтан көзүнө жаш алган жубайлардын видеосу социалдык тармактагы колдонуучулардын жүрөгүн жылытты. Ырчы Гүлназ Чыныбек кызы ден соолугуна байланыштуу операция болду. Ал бул тууралуу Инстаграм тарыхчасында билдирди. Биринчи жолу Инстаграмда 5 күнгө жок болгонун, операцияга алдын ала даярданып, иш-чараларды албаганын, бирок абалынын мынчалык деңгээлде оорулошуп кетерин ойлобогонун жана колдоп жаткан ар бир жакшы сөз ээлерине ыраазычылык билдирем деп жазган. Учурда абалы бир топ жакшы экенин да билдирген. Жылуу өлкөдөгү белгилүүлөрдүн катарын толуктап сценарист, актер Эрмек Таалайбеков, жубайы блогер Бекзада Жолборс жана кызы Каныкей менен, актер Бектур Усенов, жубайы блогер Айзат Аскарбекова жана кызы Айлун менен Вьетнамда эс алышууда. Көптөрдүн жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган Бегиш жана Улукман апанын аткаруусундагы Унутпа ырынын клиби жарык көрдү. Элера Кабылжан кызы 6 февраль күнү Каракол шаарында Кара жаным аттуу жеке концертин тартуулайт. Кеченин атайын коногу ырчы Ильяс Абдыразаков катышат. Шоумен алып баруучу Санжар Мыкыевдин жубайы стилист Наристе Мыкыева жакындарынын жана көптөгөн шоу-бизнес өкүлдөрүнүн курчоосунда туулган күнүн белгиледи. Тамада Дастан Махаммад Мурза жана жубайы ырчы Хадижа Камалидинова кыздуу болушту. Эскерте кетсек, буга чейин алар бир уулду тарбиялап келишкен. Актриса Асель Шалтаева атасы менен табышты. Ал бул тууралуу Инстаграм баракчасында билдирди. Аллахтан улуу сот жок. Аллах Таала кечиримдүү болгула десе, мен атамды кечирбегендей ким болуп калыптырмын. Мен башкысы Аллахтын алдында өз парзымды аткардым деп жазган ал тарыхчаларынын биринде. Дүйнөлүк жаңылыктардан Blackpink 2026 жылдын 27 февралында YG Entertainment лейблинин алдында өзүнүн 3-чү кореялык мини альбомун Deadline аталышында чыгарат. Бул 2022 жылы жарык көргөн Born Pink альбомунан кийинки топтун биринчи ири релизи болот. Буга чейин 2025 жылдын 11 июлунда топ Jump аттуу санариттик клибин чыгарган. Жаңы Deadline долбоору топтун учурдагы концерттик ишмердүүлүгү менен тыгыз байланышта болуп, топтук узактынуудан кийин көрөрмандар тарабынан чоң кызыгуу менен күтүлүүдө. Маданият жана шоу дүйнөсүнүн бүгүнкү күнгө болгон жаңылыктары ушулар. Эфирде Азема Акберди кызы болдум. Жашооңузду жаркын кабарлар коштосун. Кийинки эфирден жолугушканча.